Кар жааганы Талаш шаарындагы көмүр базаларда алуучулар арбын. Кардарлар арасында ата мекендик өндүрүүчүлөр ташып келген көмүргө суроо талап бар. Учурда шаарга 5 сары жана Миң куштун көмүрлөрү келүүдө. Быйыл ошо Казакстан көмүрү жок экен. Быйыл көрөбүз го, Кыргызстан көмүрүн жагып көрөбүз, кандай болот өзүбүздүн көмүр. Азыр эми айла жок. Кымбат болгонуна байланыштуу каптап алганга туура келип атат да. Керектөөчүлөр көмүргө болгон баа былтыркыга салыштырмалуу 1,5 миң сомго кымбат дешүүдө. Аны менен катар көмүр тартыштыгы бар деген сөздөр тарап, элди чоочулаткан. Бирок сатуучулардын айтымында көмүрдүн сорттору арбын. Бири болбосо, экинчиси сөзсүз эл керектөөсүнө жетиштүү өлчөмдө келип турат. Көмүрлөр үзүлбөй эле келип атат, бат-бат эле туруктуу. Баалары бизде 6,000–6,300 сом болчу, анан кийин 3 күн мурун көтөрүлдү. Баалар азыр биздин өтмөк жабык болуп, тиякта Миң куш карьерлер жабык болгондукка байланыштуу 6,400–6,700 каптап. Облус бийлиги жана жооптуу кызматтар тарабынан көмүр бааларын туруктуу кармоо максатында иш-аракеттер көрүлүүдө. Маселен, өкмөт уюштурган көмүр базаларда жергиликтүү көмүрлөр 5200 сомдон сатылып жатат. Социалдык баадагы көмүр отундарын ташып келүү боюнча иштерди уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күндө Талаш шаарында атайын көмүр базасы ачылган. Ал жерге кара кече 5 сары карьерлеринен ташылып келген көмүрдүн баасы 5200 сомдон, Талас районунда дагы 5200 сомдон, Бакай Ата районунда 5300 сомдон, жолдун алыстыгына байланыштуу Кара Бура менен Манас районунда 5500–5600 сомдон сатылып атат. Ал эми жылда коңшу Казакстан тараптан ташылып келинчү көмүргө чектөө киргизилген. Мындай чечимди Казак тарап кабыл алып, ал негизинен жүк ташуучу автоунаа менен келип турган көмүргө тиешелүү. Ал эми Маймак станциясындагы базаларга темир жол аркылуу көмүр келип жатат. Ал жерде бир жаран 3 тоннадан ашык көмүр сатып ала албайт. Мындай чектөө алып сатарлар бааны жасалма көтөрүп жиберүүсүнө жол бербөө максатында жергиликтүү бийлик тарабынан коюлган. Поезд жол менен алып келүүдөгү ошол иш кагаптардын процедураларына байланыштуу баягы жай темпте жүрүп атат. Темир жол аркылуу 3 ишкерлүү ташып атат. Бүгүнкү күндө кече жакында мынакей бир ишкерлүүскө 3 вагон 190 тонна көмүр келген, жеринде 5100 сомдон сатылды. Ал эми облус боюнча социалдык мекемелер керектөөчү көмүрлөр 100% камсыздалган. Ал эми калк керектөөчү көмүр ушул күндөрү 53% жетти. Облус эли жылына кыш айларында 51 миң тоннадан тегерегинде көмүр керек дейт. Салика Сариева, Алихан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.